Азыр уламдан улам гүрүлдөп көтөрүлүп аткан манасчыларыбыздын арасында Гиннес китебине толук даяр бекен деп мен суроо берип атам өзүмө. Гиннес китебинин талабы өтө көп. Гиннес китебине жазылыш үчүн манастын гениалдуу варианттарынын жок дегенде 5-6 жатка билиш керек. Азыркы манасчыларыбыздын көбү эле жаттаган манасчылар. Ал эми могу Саякбай, Сагынбай, Жүсүп Мамай дегендерден сураганда, силер ушунча миллиондогон саптарды, миллиондогон сөздөрдү кайдан таптыңар дегенде жооп берген экен. Жок, мен издебейм манас айтканда ал сөздөрдү. Кайдан жайдан билбейм, ошол сөздөр өзүнөн өзү менин оозума түшөт деген. Бул өзү бир табияттан берилген жанагы генийлик, улуулук. Мен оюмча ылайым эле болсун. Дөөлөт, ырыспай, бирок дагы бири-бири менен жанагынтип акыйлашып атканы ал эч кимисине абийир алып келбейт. Азыр ушул ырыспай жакында келет. Келгенде мен бир айтып коеюн. Үкөм, дөөлөткө мен жете албай калдым. Дөөлөт асылса дагы сен жөн эле койчу эле. Үкөөңөр тең элге уят болуп атасыңар. Ал эми Гиннес китебине жазылам деген ал улуу максат. Себеби дегенде дүйнөдө теңдеши жок гениалдуу биздин манасыбызды ушул күнгө чейин биз дүйнөлүк деңгээлге чыгара албай жатабыз. Мен бул академияда турганда мурдагы жылы бу манасты дүйнөгө даңазалагандар деген чоң китеп чыгарды эле, 800 бет. Ошондо өзү түү немис, кийин Орусияга келип, Орусиядан бизге келип, ушул 19-жылдын 60-жылдары Ысык көлдөн бир белгисиз манасчыда жазып кеткен экен. Ошол кийин аны немис тилине которуп 885-жылы Мюнхенде чыгарган экен. Мына анан ал кишинин кыргыздар жөнүндө жазганын окудум. Керемет. Кыргыздар жөн эле сүйлөп атканда дейт, ал поэтикалык бир касиет бар экен дейт алардын сөзүндө. Алар сүйлөп атканда дейт. Ошон үчүн жанагы манасты дүйнөгө даңазалоодо жанагы Гиннес китебине жазуу дагы бүт олуттуу нерсе. Бирок дагы анын талаптарын айтып атпайм, эбеги статал болсо керек. Андыктан мен кайталайм, гениалдуу варианттардын жок дегенде бир 4-5-ин ийнесин жибине чейин билиш керек.